Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусунда Бишкек шаарында жаңы райондук электр тармагы, Тагыраагы түндүк райондук электр тармагы ишке кирди. Мамлекет башчысы жаңы түндүк райондук электр тармагынын иши менен таанышып, имаратын көрүп чыгып, энергетиктер менен баарлашты. Бул тууралуу кененирээк кийинки сюжетте. Президент Садыр Жапаровго райондук электр станциясынын иштөө принциби көрсөтүлүп, кичи эскада системасы, географиялык маалымат тутуму жана абоненттердин суроо талаптарын сапаттуу тейлөөгө арналган кол борбор программасы көрсөтүлдү. Бул системалар реалдуу убакыт режиминде күнүмдүк электр энергиясынын колдонулушуна жана процесстерге мониторинг жасоого, электр жабдууларын картадан табууга мүмкүндүк берет. Бул жерде биз жеке жана юридикалык абоненттерди кабыл алабыз. Кандай вопростор, кандай суроолор болсун, биз бул жерде чечип берүүгө милдеттүүбүз. Бул жерден аткарабыз. Мисалга алсак, электр эсептегичинен дүмүрчөктөрдү чыгарып беребиз. Жоголуп кетсе, аны кайра дубликатын чыгарып, электр эсептегичтерин өз намына каттап, мыйзамдаштырабыз. Ушул жерден ишке жүргүзөбүз. Бул жерге алтын газык, дордой, ак боосого, жыл массивдер кичебиз. 13 жаңы коныш. Жаңы коныштар келип бизге кайрылат. Ушул жерде онлайн төлөм жүрөт, ишке жүрөт. Тегер электр ачык акционерлик коомунун базалары автоматташтырылган. Ушул жерден биз любой арызыбызды кабыл алып, түрдө мониторго болобу, электр инспекторго болобу арыздарды жөнөтө алабыз. Ошондой эле мамлекет башчысы бүгүнкү күндө энергетиктердин өз күчү менен көмөк чордондор да курулуп, ишке берилип жатканын кошумчалады. Бир айдан кийин эле ушундай эле райондук электр тармактын курулушу Ошто башталат. Садыр Жапаров Кыргызстан электроэнергияны импорттоочу өлкөдөн экспорттоочу өлкөгө айланышы үчүн тынымсыз аракеттер көрүлүп жатканын белгиледи. Кыргызстандын энергетиктери дагы күн-түн дебей иш алып барууда. Президент 1 апрелден тарта бюджеттик тармактын кызматкерлеринин, анын ичинде мугалимдердин, милиционерлердин жана энергетиктердин айлык акысын көтөрүү планы тууралуу айтып берди. Мамлекет башчысы буга чейин Кыргызстан электроэнергияны жогорулатылган баада киловаттын 5 сомдон сатып алып келгенин, ал элге 77 тыйындан төлөп, ортодогу айырма бюджеттен төлөнүп келгенин эске салды. Садыр Жапаров белгилегендей, коңшу Өзбекстан жана Казакстанга болгон сапарын жүрүшүндө импорттолгон электроэнергиянын баасын төмөндөтүү боюнча макулдашуу жетишилди. Мына сиздер көрүп тургандар, азыркы убакта режим онлайн режимде реально түшкөн режимде менен абоненттердин заявкалары. Бул жашылдар уже эртең түшүп үйүзүлгөндөр. Булар одиночный заявкалар, булар масса заявкалар моңдор. Булар сарылар уже бригада иштеп атат деген да. Эгерде кардар биздин колл-центрге чалса, колл-центр карда 5 секундда берсе болот да. Эгерде диктор бош коюп жүрсөң, же ошол райондо планды жумуш жасап, автоматик жооп берет да, компьютер чакырып. Эгерде ал информация жок болсо, анда реакция регистрация болот. Регистрациядан кийин уже оператор анан диспетчер иштеп күйгүзүп, анан жашылып атат да. Азыр Андан соң мамлекет башчысы Ак Боосого конушунун жашоочуларын суроолоруна жооп берди. Жергиликтүү тургундар социалдык объектилердин, анын ичинде оорукананын, мектеп жана бала бакчанын курулушу, коомдук транспорттор менен камсыздоо, жолдорду оңдоо, аймакты газдаштыруу, ошондой эле инженердик коммуникацияларды куруу жана укук белгилөөчү документтерди алуу маселелерине кызыгышты. Президент Садыр Жапаров Бишкек шаарынын мэриясына жана башка мамлекеттик органдарга конуштун жашоочулар тарабынан көтөрүлгөн маселелерди чечүүнү тапшырды.